Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү түз эфирдин темасын биз эмне себептен Адахан Мадумаровду шайлашыбыз керек? Эмне себептен биз Адахан Мадумаровду шайлайбыз? Жана эмне себептен биздин тандоо Адахан Мадумаров президенттикке деген темаланын алкагында талкуу болот. Негизи бул талкууну кимдир бирөөгө таңуулабайм болгону мен өзүмдүн көз карашымды, менин тандоом эмне себептен ушундай болду, ошол тууралуу сиздерге кененирээк айтып берейин деп атам. Көпчүлүгү ушул түшүнүп билип нетпей эле бизди күнөөлөп, кандай десем, аябай жаман сөздөрдү айтып, бир жаман жолдорго түшүп алды. Болгондо дагы, урматтуу мекендештер, жанагы азыркы утурумдукчу бийликтин кылган туура эмес иштерин айтсак, булар Адахан Мадумаровдун адамдары, ошондуктан көрө албай атат, ич таарлык кылып атат деген туура эмес, кандай десем, ой жүгүртүп туура эмес каралоо жүргүзүп атышат да. Андай эмес. Мамлекеттин ээси эл. Биз өз тагдырыбыз үчүн өзүбүз күрөшүшүбүз керек. Өз бактылуулугубуз, жаркын келечегибиз үчүн өзүбүз күрөшпөсөк, анда биз үчүн эч ким күрөшпөйт. Биз мына 30 жылдан бери биздин тагдырыбызды талкалап, жонубуздан кайыш тилеп, өздөрүнүн билгенин жасаган бийликтерди көрдүк. Убагында ушинтип, силер ушул туура эмес жолго түшүп алдыңар, туура эмес кылып атасыңар деп ачык айтып чыккан жарандарыбыз аз болгондуктан биздин мамлекетибиз ушундай деңгээлге кептелип калды. Жакшыбы, жаманбы, коомдун аң сезими ойгонду, социалдык тармактар күч алды. Биз өз оюбузду ачык айкын социалдык тармактардан айтып калдык. Ооба, азыр деле койчу ушул жаман көрүнбөй эле коеюн деп ичинен чындыкты билсе деле, сезсе деле, туура эмес ишти көрүп турса деле, элдин сынынан дейбизби, чын-чынына келгенде эл сындабайт деле, кайсы бир талапкердин жандоочулары, жактоочулары башка ошол сындап туура эмес иштерин айтып чыккан адамдарды болуп көрбөгөндөй каралап атат. Мисалы үчүн көпчүлүгү айтып атат да, мындай. Адахан Мадумаров барган жеринде Садыр Жапаровду жамандап атат, Садыр Жапаровду каралап атат. Ошону жасабай эле олтурса болмок эле да, Садыр Жапаров Мадумаров жөнүндө сүйлөгөн жок, аны жамандаган жок, ага асылган жок деген сөздөрдү айтып атышат. Андай эмес, урматтуу мекендештер. Садыр Жапаровдун колдоочуларынын 90% Мадумаровду жамандап атат. Садыр Жапаров уруксаат бербесе, Садыр Жапаров фас дебесе, алар эч качан Мадумаровду жамандамак эмес. Фейктер деле ошол. Ал эми бул фейктер дагы ошого тиешелүү болуп аткандыгын мына Азаттык дагы иликтеп чыгарып койду. Мадумаровду болуп көрбөгөндөй күнү түнү Регион деген каналдан, бар жок мамлекеттик каналдардан, 7 каналдан чыгарып аткандыгын өзүңүздөр көрүп атасыздар. Элдик пикир деп элдерден ошо өздөрүнө тиешелүү кылган адамдардын пикирин алып, Мадумаровду болуп көрбөгөндөй жамандап атканы бул Садыр Жапаровдун кылган иши. Анан кийин өзү жаман көрүнбөй, менин тиешем жок деп койгон соң унчукпай отургандыгы бул Садыр Жапаровдун уяты жоктугу деп эле айтат элем. Көпчүлүк айтып атат да, сен мурда Садыр Жапаровду колдоп жүрчүң, ошонун партиясында элең, Мадумаровго өтүп кеттиң, эмне себептен Садыр Жапаровду жамандап атасың депчи. Ушул сөздөрүм ушул социалдык баракчаларында калат деп ишенем. Кийин келечекте мен башымды бийик көтөрүп, ошол мени жамандап аткан адамдарга ушул видеолорду көрсөтүп, алар менен кандай тепкилегенин айтып, мындай өзүмдүн жүзүм жарык экендигин далилдей алам да. Бирок алар менин көзүмө кантип карайт деген бир ой жаралат. Мисалы үчүн, эгерде мен кайсы бир журналистке окшоп Матраимовду жамандап жүрүп, анан кайра ошол ойго барып алып, 2 комнаталуу квартирасын алып алсам, же болбосо акчалуу бир Бабановдун партиясына барып алсам, же акчасы көп бир башка бир саясатчынын командасына барсам, ошентип айтса жарашат эле. Мадумаров менен Садыр Жапаровдун кайсы бир деңгээлде программасы окшош болгон.
мен бир нече жолу айтып келгенмин. Адахан Мадумаров мен мыйзамсыздыктарга макул эмесмин деп кыймыл түптөгөндө ошол кыймылга барып Садыр Жапаровдун камалгандыгына макул эмеспиз деп биз бир топ жарандар келип кошулганбыз. Ошондо Садыр Жапаровдун камалып жаткандыгына макул эмеспиз деп кол да топтогонбуз. Анан ошол Садыр Жапаровдун камалгандыгына макул эмеспиз деп кол топтоп жүргөндө Садыр Жапаров Сооронбай Жээнбеков мени бошотот деп үмүт кылып жүрдү. Сооронбай Жээнбековдун убагындагы көпчүлүк чабал иштерге Мекенчил партиясы бир да жолу өздөрүнүн позициясын билдирген жок. Демек бир бир гана адамдын кандай десем түрмөдө отургандыгына, чыккандыгына көз каранды болуп калды. Анан кечээ Садыр Жапаров Мадумаровду күнөөлөп атат. Биз деген диктатураны жаман көрөбүз, бир эле адамды мен айтканым болот деген нерсеге кошулбайбыз деп. Анда Мекенчил партиясы ушундай эле демократиялуу, демократ партия болсо, анда Сооронбай Жээнбеков мыйзамсыз иш кылгандарын ачык айкын айтып чыгыш керек болчу да. Негизи Сооронбай Жээнбековдон ырайым сурагыдай Садыр Жапаров эмне көнөлүү эле. Садыр Жапаров эмне чын эле Каптагаевди барымтага алып, балдарга приказ берип 500 баланы каматып берген адам беле. Садыр Жапаровго ырайым сурабаңыз, Сооронбай Жээнбеков чыгарбайт. 300 000 адам кол топтогондо гана сиз адилеттүү жол менен чыгасыз деп биз абдан көп жолу айтып жүрдүк. Бирок макул болгон жок. Анда мен мыйзамсыздыктар макул эмесмин кыймылына кошулган жок. Биз жалпы мыйзамсыз иштерге макул эмес позициябызды билдирип жүрдүк. Ошондо мынау азыркы кандидаттардын арасында, президенттикке кандидаттардын арасында жүргөн мыкты деген, элимдеген эр-азаматтарга, деги эле башка оппозициялык партияларга биз Назгүл Эшеналиева деген эжеке экөөбүз барып, келгиле мен мыйзамсыздыктарга макул эмесмин кыймылына кошулалы, 300 000 элден кол топтойлу. Ошондо Садыр Жапаров да түрмөдөн чыгат. Келгиле ушундай, эгер ошол парламент макул болсо, Сооронбай Жээнбековду импичмент жарыялап, ошого кетирели деген демилгелерди айтып жүрдүк. Ошондо көпчүлүк саясатчылар Адахан Мадумаров Сооронбай Жээнбеков кызмат сунуштаса кетип калат, ал бир позициясында турбайт деп кайра кайталап атышты. Бирок мезгил убакыт көрсөттү го. Мадумаровго канчалаган кызматтар сунушталды, канчалаган акчалар сунушталды. Мадумаров кеткен жок го. Бир гана каккан азык өзүнүн позициясын бекем кармап турду. Бирок ошол Сооронбай Жээнбековго сатылып кетет деген саясатчылардын өздөрү кызмат алып сатылып кетишти. Өздөрү Сооронбай Жээнбековдон ырайым сурап отурушту. Сооронбай Жээнбеков азамат деп мактап отурушту. Сооронбай Жээнбековдун инсан катарында кандай экендигин билбейбиз, бирок адис катарында кечээ эле пандемия убагында өзүнүн деңгээлин көрсөтүп койду. Эмне себептен бир кишинин президент болууга деңгээли жетпейт экендигин билиш үчүн биздин миңдеген адамдарыбыз өлүш керекпи? Же сөзсүз түрдө революция болуп, Кыргызстан 10-15 жылга дагы артка кетиш керекпи? Неге биз ушул нерселерди ойлонбойбуз, урматтуу мекендештер? Убагында ошол кызматтар сунушталса дагы сатылбагандыктан, акчалар сунушталса дагы акчаларды албагандыктан, болуп көрбөгөндөй бир гана Адахан Мадумаровго каралоо жүрүп аткандыктан мындай ойлонсок болот да. Эмнеге Мадумаровго каралоо жүрүп атат? Эмнеге аны жер сатты деп болуп көрбөгөндөй каралап атат? Эмне себептен бир гана Мадумаров каршы туруп өзүнүн позициясын бекем айтып, азыркы отурумдукчу бийликтин туура эмес иштерин көзүнө сайып айтып атат? Эмне себептен? Бул жерде бир чоң себеп бар да. Демек Мадумаровдон коркот. Эмне себептен уурулардын бар жогу чуркап келип алып Мадумаровдун командасына кошула албайт? Себеп дегенде алар менен Мадумаров соодалашпайт. Соодалашпайт экендигин мен өз көзүм менен көргөндүгүм үчүн дагы айтып атам. Мен элим астында, жерим астында, мамлекетибиздин астыбызда менин жана мен сыяктуу ушул Адахан Мадумаровду колдоп жүргөн жаштардын жүзү жарык экендигин айта алам. Себеп дегенде биз акчасы жок болсо дагы, бийлиги жок болсо дагы болуп көрбөгөндөй каралоолорду, миллиондогон акчаларды кетирип Мадумаровду жамандатып, ага кошуп бизди жамандатып аткан дарга биз сынбай,
ошол жерде баягы духубуз түшпөй кайра биз адилеттүүлүк үчүн күрөшүп аткандыгыбызды деле мындай байкасаңыздар, баамдасаңыздар болот. Бир позицияда каккан казыктай турган Мадумаров ууруларды жанына жолотпой, алар менен соодалашпаган Мадумаров болуп атат. Ошондуктан Адахай Мадумаровду шайлаш керек. Себеп дегенде, мына Россияга келгенде канчалаган орус журналисттери маек алып атканда, профессорлор, жанагы экс вице-спикер болгон Орусиянын мурдакы вице-спикери Бабурин сыяктуу, МГУнун профессору ким эле, жанагы МГУнун профессорунун дегеле Мадумаров боюнча айтып аткан пикирлерин угуп көрсөңүздөр деле болот. Ошолор менен тең ата сүйлөшө алган, көп тил билген, бизди уят кылбай турган мындай эл аралык деңгээлдеги инсан Кыргызстанга президент болсо, биз уялбайт элек. Керек болсо орустар, башка улуттагылар, түрктөр айтып атат, силерде даяр президент турат, эмне эле кыйналасыңар депчи. Кагазды карап жакшы окуй албай, ошол жерде такалгандардан биз тажабадык, урматтуу мекендештер. Эмне себептен Мадумаровду кечке эле ушактай беришет, каралай беришет деген ой сиздерде болбодубу? Сиздердин башыңыздарда айланткыдай бизде миллиондогон акчалар жок. Каралоо жанагындай каралоо гейттерин жүргүзө турган бизде уурулар менен соодалашып алган бир кандай десем кызыкчылыгыбыз жок. Биздин ушул телефонубуз жана тилибиздеги чындыгыбыз гана бар. Ушуну түшүнбөгөндөр ойлоп койсо болот эле. Көпчүлүгүңүздөр эл колдоп атат, эл айтып атат да деп адашпаңыздар. Кезинде 3% деңгээлдеги Сооронбай Жээнбековду дагы эл колдоп атат деп стадион батпай, баарыңыздар чуркап жүрүп, карышкырдын ичин кийгизип жүрүп шайлагансыздар. Бирок ошонун азабын өзүбүз тарттык го. Качанкыга чейин ушундай азап тартабыз? Качанкыга чейин ушундай соодалашкан, позициясынан кайткан, баягы акыл деңгээли жетпеген адамдарды биз президент кылып шайлай беребиз? Качанкыга чейин башка бөтөн мамлекеттерден уялып жүрөбүз, урматтуу мекендештер? Тамактын ачып калгандыгын билиш үчүн аны жеп алып уулангандын эмне кереги бар? Анын жытынан эле билинген сыяктуу азыркы эң негизги деп аткан талапкердин деңгээли жетпейт экендигин жакшы билесиздер. Ал эч качан Кыргызстанды өнүктүрүп кете алышына менин көзүм жетпей калды. Себеп дегенде досторун, кудаларын кызматка алып келип алды. Уялбай нетпей туруп калптарды сүйлөп атат. Мындай адам бизди Кыргызстанды жыргатпайт. Ал үчүн дагы бирөө өлүп, биздин мамлекетибиз 10-15 жыл артка кетиш керек десеңиздер, анда сиздердин колуңуздарда байрак. Өзүңүздөрдүн тандооңуздарды жасаңыздар. Бирок сиздердин, биздин тандообуздун айынан келечек урпак, мамлекет жабыр тартпашы керек. Жоопкерчилик бизде дагы болуш керек да. Терең ойлоп, терең калчайлы. Эмне себептен муну каралап атат? Бул эмне иш кылды деп. Артында туура эмес кылган иши бар адам эч качан ачык айтып, чындыкты айтып чыга албайт. Өзүнүн туура эмес кылган иштери көп адам ар дайым теледебаттардан качат. Бирөө менен чыга албайт. А мен кимиси болсо дагы офисте дебатка чыкканга даярмын. Чындыкты айтып берүүгө даярмын. Кайсы журналист келбесин, кайсы медианын өкүлү келбесин, мен алар менен ачык айкын пикир бөлүшүүгө даярмын. Ошондуктан урматтуу мекендештер, бар жок эле баягы каралап чыгып аткан YouTube'дагы, социалдык тармактардагы каралууларга ишене бербегиле. Анализ жасап көргүлө. Ал эми айтылып аткан чындык бул өзүбүздүн жүзүбүз менен, өзүбүздүн атыбыз менен чыгып атабыз. Ким ошентип, кайсы фейк өзүнүн жүзү менен, аты менен чыгып атат? Кана далилдер, фактылар барбы? Мисалы үчүн мен Садыр Жапаровдун кудаларын ишке коюп алгандыгын, жетин тонну Кытайларга сырьёсун берип карызды кутулам деп аткандыгын, Кумтөрдө алтын бар болсо дагы, ал жерде экология талкаланып атса дагы алтын жок деп аткандыгын мен эле эмес бар жоңуздар угуп эле атасыздар да. Мен ошол эле фактыларды айтып атам, бул туура эмес деп. Өзүнүн досун бүт мамлекеттик кызмат, жогорку кызматтарга коюп алгандыгы бул туура эмес да. Ошондуктан урматтуу мекендештер, бул мен айтып аткан чындыкты бар жогуңуздар билесиздер. Мындай кандайча айтсам, эрежесиз шайлоого
эрежени бузуп шайлоого барып аткан кандидат, өзүнүн досторун жогорку кызматтарга коюп алган, өзүнүн партиялаштарын бар жогуна коюп алган кандидат, демек элди да сыйлабайт, өзүн да сыйлабайт. Себеп дегенде, орусча айтмакчы, по-честному шайлоого барган жок. Бул уже эле ушу пландаштырылган жөн эле спектакль десек деле болот. Ошондуктан өз тагдырыбыз үчүн, өз жаркын келечегибиз үчүн өзүбүз күрөшөлү мекендештер. Адахан Мадумаровду шайлагыла. Себеп дегенде, шайласаңар адашпайсыңар. Ал эми шайлагысы келбегендерди мен мажбурлабайм. Эмне үчүн шайлашыбыз керек деп изилденип менден материалдарды сурасаңыздар берем. Менин бүт Facebook баракчамда бар жок тарых таржымалы, кылган жумуштары, мамлекетке эбегейсиз чоң пайдаларды алып келгендигин айткам. 10 миңдеген мигранттарды кулчулуктан куткаргандыгы, жүздөгөн мыйзамдарды жазгандыгы, бизди дүйнөгө, Кыргызстанды таанытып койгондугу, бул эмгектерди бир 90% саясатчылар кылган эмес мындай эмгектерди. Туура. Ошол нерселерди айтып жеткире турган Мадумаровдо акча жок, Мадумаровдун телеканалы жок, Мадумаровдун соодалашып алган уру досу жок. Ошондуктан келгиле акылга алчайлы дагы ойлонуп көрөлү. Кичине мына жүрөктө эме болот да. Бир тараза ташы болот да, адилеттүүлүк менен жалганды ошол тараза ташына салып көрөлү. Жүрөк өзү эмне дейт? Бирөөнү каралып жаман көрөрдөн мурда анализ жасап көрөлү, окуп көрөлү. Садыр Жапаровду деле окуп көргүлө. Ал канча кудасын ишке койду, кайсы досторун жумушка койду, 2 айдын ичинде канча калыптарды айтты, канча мыйзам бузду, аны да окуп көргүлө. Бизден тышкары бүт бар жок эле аң сезимдүү саясатчылар, аң сезимдүү коомдук активисттер айтып атат. Эгер бир эле адам каралап атса, бул көрө албай атат десеңер жарашат. Ошондуктан урматтуу мекендештер, жалпыңыздарга жаңы жылда ийгиликтерди каалайм. Биздин мамлекетибиз өнүгүп кетишин ушунчалык чын жүрөктөн каалайм.